Бүгүн Кара Суу районунда социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө азык түлүк таркатылды. Кара Суу шаары жана 2 айыл аймактан биригип 70тен ашуун үй бүлө жардам алышты. Май бар экен, туз бар экен, un бар экен, гречка, күрүч бар жок бар экен. Рахмат. Бул биз үчүн камкордук деп билебиз. Рахмат сиздерге, бар болуңуздар. Дайыма ушундай немелерди алып турабыз. Азык-түлүк бергениңер үчүн, берип аткан үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Бунун ичинде бизге болгон аз продукта азык-түлүктөр бар экен. Ал эми район боюнча 300дөн ашуун үй бүлөгө берилди. Адистердин айтымында, өткөн жылдарга салыштырмалуу быйыл социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн саны кыскарган. Анткени социалдык келишим долбоорунун натыйжасында көптөгөн үй бүлөлөрдүн жашоо турмушу жакшырды. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жалпы эле пайыздык көрсөткүчү 16,1. Себебинде былтыркы жылда салыштырмалуу азайды. 16,5 болчу. Ушул президентибиздин демилгеси менен берилип аткан социалдык контракттын негизинде жана ушул пособие алуучуларды даректүүлүгүн күчөтүү менен бул 16,1%га жакырчылыктын деңгээли төмөндөдү. Дал ушундай жардам Ош шаарындагы 80 үй бүлөгө да берилди. Кайрымдуулук иш-чарасы Кыргыз Республикасындагы муктаж үй бүлөлөрдү колдоо үчүн азык-түлүк жардамы 2024 долбоорунун алкагында Ыйман фонду тарабынан ишке ашып жатат. Бул негизги максаты ошол өлкө жетекчилигинин баягы камкордук саясатынын алкагында иштер жүргүзүп атабыз биз. Ошол аярлуу мамлекетибизде ошол министерствонун тизмегинде турган ошол көп балалуу, баягындай оорукчан, майыптыгы бар деген үй бүлөлөрдүн атайын тизмесин сурадык. Ошол бизге 8000 үй бүлөнүн тизмесин берди. Ошол тизмелердин негизинде биз Кудай буйруса мына 2-октябрдан баштап ушул азык-түлүк программасын таратып келатабыз. Ооба, бул күнүмдүк керектелүүчү тамак аш азыктары. Мунун ичинде азыркы эң негизги бизге керек болгон эми un бар, 25 килограммдык, күрүч бар, кумшекер, макарон, томат, жана суу майы, ошолордун бардыгы ичине камтылган. Белгилей кетсек, тамак аш азыктары эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тизмесине катталган аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бөлүштүрүлгөн. Өлкө боюнча 8000 үй бүлөнүн тизмеси такталган. Айжаңыл Турдун Маматова, Мунарбек Арзбек уулу, ЛТР Ош шаары.